Неге машина жолдун ортосуна коесуңар? Же сатып алган жериңер бер. Мына местода карабайсың бияк остановканы. YouTube'га чыгат эртеңчи. Кичине маданияттык сактабайсыңар бе кичине. Мына элди эле түшүнбөйм да, жолго чыгып алып жерде бир нерседен кеч калгандай. Маршрутка акча керек элге. Маршрутка шопурларгачы кирет могул жака. Вообще таң калам да, вообще. Бизге аны таң бар да. Элдин аң сезими бир жаныбар сыяктуу болуп кетти да. Вообще бир нерседен кул калгандай болупчу. Картайын дейт. Эжелер, маршрутка ошо турса, ал остановка ал жерде турат. Көчөгө чыгып, эмнеге маршрутка токтоп атат? Ичкери кирбейсиңер, кичине маданияттуулукту үйрөнбөйлүбү, же жүткүнү эле алдыга сала беришибиз керек. Киргиле мына жак. Так. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Блогерлер YouTube'га чыгарып койсоңор дагы болот, муну эл билиш керек да. Элементарный нерсе, жөнөкөй. Бизде Кыргызстандын жөнөкөй карабаган катары, пайдагер карабаган катары бир нерселерди коомдо болуп аткан. Мына остановка Араванскийде. Мына Араванскийдеги бардак. Мына көчө, мына остановка, мына бош жер турат. Мына бош жер. Мына кыздар турган жер. Биягында маршрутка токтоп турат. Бул жерде маршрутка негизи ичкериге кириш керек да, мына где-то ошол жерлерге коюш керек да, машина мындай кирип, анан мындай чыгып кетиш керек, бияка чыгып кетиш керек. Бирок маршрутканын бардыгы мына жерге токтойт. Мына ушул жерде турат. Азыр мына маршрутка эмнеге токтойт? Мына жолдун ортосуна токтоп атат. Көрүп атасыңар да. Чоза бардак да. Мындай мыйзамдуулук деген бир мындай бир штрафты салыш керек да мына бустарга, жолдун ортосуна токтогон үчүн. Мына ол жерге токтош керек, мына ол жергечи мына. Ушул жерге токтош керек, бирок мына ол жерде мына жолдун ортосунда турат. Каждый бустар ушундай кылып атат да, каждый бустар. Мен да күн сайын ошол шаарда жүрөм, анан карап туруп, мына бустардын токтогонун карагыла, жолдун ортосунда кадимкидей токтоп. Ушуну YouTube баягы колдонуучулар, YouTube'да блогерлер бүт таркатып койгулачы. Мына бустар, шопурлар өзбекче болсо өзбекче. Yolga koymayanlar iltimos. Olmazsa ben штрафты 5 bin 10 binden salışımız gereği mi? Обязательно. Şunun için karaylar mı? Müslümanımız deyizler. Bir neseden huddi keç koyayotganda maşını makımla yapsılar. Buna tuğanlar, buna joldu qarаңыздар. Buna bustun to'xtaganini qaranglar. Ostonovka bu yoqda turadi. Eldi buna ko'chaga chiqib olganini qaranglar. Savur qilib, nerda o'tirib turadi? İşte taң qalamda. Yaxshi qilasiz. Şunu cho'ngda ko'rib, kichkina jazo qilsin. Buna tuğanlar. Negedir zavrshение bo'lib qoldi. Buna bustarni ko'rib o'tasizlar, jol nol. Buna elden turgani qarang. Бұл жақта отдел кадрдан документтерін тапсырады. Ананы мен кейін қызығып көрдім. Шындығында қылмыш қозғалған екен, бірақ ошол қылмыш қысқартылған екен. Анан УКМКда мурда иштеген екен. 9-нчы управленияда ал жердегі кеткендігі жөнүндө дагы маалыматка қызығып көрдім. Қызығып көрсөм ал жерде өзүнүн каалоосу кеткен екен да. Соттун чечими жок. Эгерде соттун чечими болбосо бир адамды кылмышкер деп эсептөөгө журналисттин дагы, депутаттын дагы же болбосо кайсы мамлекеттик кызмат жөнөкөй жаранын дагы укугу жок экен да. Ошондуктан эгерде соттуулугу жок болсо, ар бир жаран баягы кайсы бир мамлекеттик органдарда иштегенге толук кандуу укугу бар да. Бирок эмнеге ошол жанагы Стамбулдагы окуядан кийин анан башкы консулдун сиздин жардамчыңыздын атасынын кызматтан кеткенден кийин сиздин жардамчыңыз да андай эч кандай күнөөсү жок болсо кызматтан кетти.
Эми бул биринчиден аны биз кетиргенибиз жок. Өз арызы менен кетиптир. Ал боюнча биз кийин угуп атабыз. Эмне үчүн дегенде өзүнүн баягы атасынын үстүнөн ушундай бир туура эмес нерселер жөнүндө массалык маалыматтарга чыгып кеткенден кийин өзү ал кеткенден кийин мен жолугуп сүйлөшкөнүм жок. Чакырып жолугуп кызыгып сурап коюш керек экен да. Өзү ушул бизде секретариатта юрист консультант болуп иштеп жүргөндө дагы, мен жардамчым болуп жүргөндө дагы бир баягы мындай сөгүш же болбосо жумушка карата бир дагы сөз алган эмес да. Ошондуктан атасынын окуясынан кийин өзү кетти окшойт. Бирок ошол атасына байланыштуу анын баласы кызматтан кетип калганы туурабы? Өзү негизи мыйзам боюнча туура эмес. Мыйзам боюнча туура эмес. Аны биз баягы жумуштан кетирүүгө дагы эгерде эч кандай бир туура эмес буга чейинки тартип бузуу же мыйзам бузуу болбосо кетирүүгө укугубуз жок эле да. Анан кийин бул азамат Эркинович өз арызы менен кетип атат да. Ал жеке өзүнүн каалоосу менен кеткендиктен биз бирдеке деп айта албайбыз. Мындайча айтканда УКМКдан да өз арызы менен кеткен. Анан азыр бүгүнкү күндө биздин катчылыктан да өз арызы менен кетип атат. Эми бул окуяга байланыштуу мынакей Стамбулда киши колдоо болгон Айэркин Сайматин менен башкы консулдун байланышы бар экен, башкы консулдун баласы менен депутаттын байланышы бар экен деп сизге мына сөз тийип атат чынында эле. Сиз менен ошол Стамбулдагы башкы консул Эркин Сопоковдун ошондой эле Айэркин Саймати менен кандайдыр бир байланыштарыңыз барбы? Эркин Сопоковду мен тааныймын. Ал ошол жогоруда айтылгандай менин кесиптешим Эгембердин Маттын күйөө баласы болгон. Айэркин Саймайт дегенде мен өмүрүмдө мындай көргөн эмес экенмин. Ал киши өзү Кыргызстанда дагы анча мынча бизнес кылып жүргөндүгү жөнүндө биз массалык маалымат каражаттарынан угуп калып атабыз да. Ошондуктан ал кишини көргөн эмес экенмин да. Ал кишини биз акыркы күндөрү бул киши качан популярдуу болду. Акыркы массалык маалымат каражаттарында бул киши жөнүндө өтө көп нерселер айтыла баштады да. Ошондон биз эл катары эле, жарандар катары эле ошол массалык маалымат каражаттарынан билдик. Эркин Сопоковдон бүгүнкү күндө Эгембердин Маттын көзү өткөндөн кийин мен тааныбайм деп койсом бул туура эмес болуп калат. Бул жигитчиликке жатпайт да. Ошондуктан тааныштыгым бар. Бир эле күйөө баласы эмес, балдары менен, ошондой эле Эгембердин Маттын аялы менен мен мындай байланышты үзгөн эмесмин, көз өткөндөн кийин дагы да. Аны үзбөйм го деген оюм бар. Эмне үчүн дегенде Эгембердин Матов мен үчүн баягы мага устат катары дагы мындай жакшы инсан катары менде жүрөгүмдө калган инсан да. Ошондуктан ойлойм бул жеке адамдык үй бүлөлүк мамиле. Калганы баягы жумуш, партиянын иши, бул башка нерсе. Айэркин Сайматинин өлүмүнө байланыштуу иликтөөлөр, окуялар, ошонун тегерегиндеги талаш талкуулар бул Кыргызстандын имиджине шек келтирди деп ойлойсузбу? Сөзсүз шек келтирди. Эгерде ошол Эркин Сопоков баягы Кыргызстандын дипломатиялык номерине мыйзамсыз эгерде берген болсо эмне үчүн? Жок, бул жерде эч кандай баягы имиджине шек келтирген жок десек, бул туура эмес болуп калат да. Ким болбосун, эгерде тартип бузса же болбосо мыйзам бузса, мыйзам астында жооп бериш керек